Жума ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгү менен тааныштырган апталык программасы. Студиядан мен Нурзада Сүйүналиева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган кабарлар түрмөгүнө токтолсок. Президент Садыр Жапаров аксы окуяларын эскерүү күнүнө карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Президенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей, мамлекет башчысынын кайрылуусунда мындай деп айтылат. Урматтуу мекендештер, тарых бул өткөн доор менен болочокту байланыштырган көпүрө. Аксы окуясыдагы Кыргызстандын соңку тарыхында мамлекеттин келечегине таасирин тийгизген алгачкы саясий окуялардан өлкөнү башкаруу кризиске кептелип баратканын эскерткен коңгуроо болгон. Ал Кыргызстан тарыхынын саясий өнүгүүсүндө коомдук аң сезимди өзгөртүү менен жалпы өлкөдөгү саясий трансформациянын өзгөрүшүнө, башкача кадам таштоосуна алып келди. Аксы окуясы экономикада, саясатта, идеологияда жалпы элдин көз карашын өзгөрттү. Элдин күчү сел дегени чын билим. Мамлекет үчүн кайдыгер карабаган тайманбас жүрөктөрдү ойготту. Ошентип тарыхтын жүрүшүн өзгөртүп, өзгөчө окуя катары элдин эсинде калды. Аксы окуясы менен Кыргызстандын соңку жаңы тарыхы өзүнүн жаңы барагын ачты. Бул күн 1000 жылда убакыт өтсө дагы эскерилип турат. Аксы окуясы ошол эле учурдагы эки тараптын жүзүн ачкан. Бийликтегилер өлкөнү башкаруудагы манипуляциялык иш-аракеттерди жасаса, оппозиция элдин коомчулуктун күчүн өз кызыкчылыгына колдонуу тактикасына өткөн. Ошентип аксы окуясынан кийинки Кыргызстандын 20 жылы саясий окуяларга бай болуп, элди, саясий элитаны бышырды. Баарыбыз тарыхтан сабак алдык. Тарыхтын эч токтоосуз агымында жакшысы да, жаманы да бир четтен иргелип келатат. Тарыхчылар дагы бул окуяга далай жолу ар түрдүү өңүттөн карап, өз бааларын беришет. Бир гана нерсе, аксы окуясы мамлекеттин тарыхында, өлкөнүн өнүгүүсүндө өчпөс из калтырганы өзгөрүүсүз калат. Мындан ары Кудай буйрса Кыргызстан дүйнө жүзүндө жакшы жактары менен гана таанылат. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы тынчтыкты сүйгөн, кыйын күндө урагыс биримдиктин үлгүсүн көрсөткөн, өнүгүүгө ынтымактуу кадам таштаган, чыныгы демократиялуу, элдик бийликке эгедер, катылгандын катыгын бере турган мамлекет катары калыптанып баратабыз. 2000 жылдары экономикадагы реформаларды ишке ашырууда келтирилген алишемдиктерди азыр болтурбоонун аракетин көрүп, глобалдуу санариптешкен экономикадан артта калбоо үчүн болгон күчүбүздү жумшап жатабыз. Мындай жаркын келечек мамлекеттүүлүк үчүн жанын курман кылган ар бир жараныбыздын үмүтү. Тилек эле, биз аны аткарууга милдеттүүбүз. Элибиз биздин эң күчтүү ресурсубуз. Биз элге гана таянабыз. Эзелден бери эрки сынбаган эркин элибиз бар болсун. Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өкүлдөрү менен жолугушуп, жаштар арасында кеңири жайылып жаткан жугуштуу эмес оорулар менен күрөшүүнүн жол жобосун талкуулады. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматынан билдиришти. Министр билим берүү тармагы дени сак жашоону жайылтууда негизги ролду ойной турганын белгиледи. Азыркы учурда ата-энеси миграцияда жүргөн балдарыбызга дагы психологиялык жардам керек. Дени сак билим берүүнү түзүү үчүн ушул жагдайларды да сөзсүз эске алуу маанилүү, деди министр. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өкүлдөрү балдардын психологиялык, физикалык ден соолугун чыңдоо үчүн бул маселенин үстүнөн тыгыз иш жүргүзүп жатканын билдиришти. Мындан сырткары жолугушууда инклюзивдик билим берүү тууралуу да сөз болуп, Кыргызстанда бул жаатта ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ылайыкталган билим берүү жолго коюлганын белгиледи. Бишкекте 5 мамлекеттин дүйнөлүк деңгээлдеги IT лидерлери катышкан Борбор Азия технологиялык форуму өтөт. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, форум ушул жылдын 24 мартына белгиленген. Бул иш-чара Кыргызстандык экономикалык саясатты изилдөө институту менен биргеликте программалык камсыздоону жана кызмат көрсөтүүлөрдү иштеп чыгуулардын тарабынан уюштурулууда. Форумга президенттин администрациясынын өкүлдөрү, Американын ири Amazon электрондук соода платформасынын аймактык IT директору, Вашингтон университетинин IT билим берүү боюнча эксперттери, Жетро тышкы сооданы өнүктүрүү уюму башында турган Япониядан келген делегациянын катышуусу күтүлүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев Венгриянын тышкы экономикалык байланыштар жана тышкы иштер министри Петер Сиарто менен жолугушту. Кыргыз Республикасынын ТИМден билдиришкендей, жолугушуу Анкара шаарында Түрк мамлекеттер уюмунун саммитинин алкагында өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан жана Венгриянын дипломатиялык кызматынын жетекчилери, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Венгрияга болгон расмий сапарынын жыйынтыгы боюнча макулдашууларды ишке ашыруу жүрүшүн талкуулашты.
Тараптар ошондой эле үстүбүздөгү жылы Венгриянын жогорку жетекчилигинин Кыргызстанга иш сапарларын уюштуруу жана Кыргыз-Венгер стратегиялык кеңешинин 3-чү жыйынын өткөрүү маселелерин талкуулады. Тимден билдиришкендей, Кыргызстан жана Венгрия тышкы иштер министринин ошондой эле эки тараптуу экономикалык кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүнүн, анын ичинде Венгер-Кыргыз өнүктүрүү форумунун алкагында инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруунун өзгөчө маанилүүлүгүн баса белгилешти. Ушуга байланыштуу бул үчүн эң зарыл чараларды көрүүгө өз ара даярдыгын ырасташты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев 22 мартта тигүү тармагындагы ишкерлер менен жолугат. Ага каалоочулардын баары катыша алат. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Ушул тармак приоритеттүү болуп эсептелгендиктен Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин жетекчилигинин астында 2023 жылдын 22 мартында саат 16:00 Экономика жана коммерция министрлигинин кеңсесинде өлкөдөгү тигүү тармагынын ишкерлери менен жолугат. Жолугушуунун максаты тигүү тармагындагы ата мекендик ишкерлерди колдоо жана бул тармакты өнүктүрүү. Ошондой эле ишкерлер өздөрүнүн негизги көйгөйлүү маселелерин билдирип, чечилбеген суроолорду мамлекеттик органдар менен талкуулоого мүмкүнчүлүк жаралат. Өткөрүлгөн жыйындын натыйжасында Кыргыз Республикасынын тигүү тармагын өнүктүрүү маселеси боюнча мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүү боюнча практикалык чечимдер иштелип чыгат. Кыргызстандын футбол боюнча 17 жашка чейинки кыздар курама командасы КАФА Ю-17 турниринде коло медаль утту. Өзбекстан, Иран жана Тажикстандын курамалары менен болгон оюндан кийин Кыргызстандын курамасы 3 упай топтой алды. Алар Тажикстанды 4-0 эсебинде утуп, Иранды 0-2 менен, Өзбекстанга 0-3 упай менен утулуп калды. Өзбекстандын курамасы мелдештин жеңүүчүсү аталса, Иран 2-чи орунга илинди. Турнир 12-16 мартта Тажикстандагы Гиссар стадионунда өттү. Программабызды улантабыз, эми кезекти кабарчыларыбыз даярдаган чакан баяндарга берсек. Жер мунапысы боюнча облуста 16 миңден ашуун арыз түштү. Анын ичинен сот жүрүп, кылмыш иши козголгон иштер боюнча мунапыс берилбейт. Бул тууралуу президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгүндө өткөн жыйынында белгилүү болду. Анда 7 райондун акимдери катышып, жер мунапысы тууралуу талкуу жүрдү. Ош областында 16.199 мыйзамсыз курулуш аныкталды. Анын ичинен сот иштери жүрүп жаткан, кылмыш иштери козголгон фактылар боюнча иштер мыйзамдаштырылбайт. Экинчи этапта болсо ушуга окшогон фактыларды кантип мыйзамдаштырабыз деген маселе көтөрүлүүдө. Бул тууралуу президенттин Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов жер мунапысы боюнча өткөн жыйында билдирди. Президенттин жарлыгын ишке ашыруу боюнча талаптар коюлуп, тапшырмалар берилди. Биринчи кезекте ушул маселе боюнча 291 боюнча иш алып барылды. Күнүгө маалымат берилди. Мына марттын аяга чейин 300-700 депутаты бар. Мен ойлойм, бул эгерде куртундар келе турган болсо, ага чейин 10-дан 20-дан деп чыгарат да турабы. Марттын аяга чейин ошо айткан цифраны бересиңер. Анан дагы айтайын. Эмне үчүн биз азыртыгынан кылып атасыңар? Мен эми карап атабыз, биз эми тактап атабыз, андай сөзүңөр болбосун эми. Президенттин кандай жарлыгы чыккандан кийин чыкпасын, биз аны аткарууга милдеттүүбүз. Бардыбыз. Анан жок, мен аткара албайм деп турган болсо, анда жумушту бошотуп берилди, ордон арга баштап келет, аткара турган адам келип иштейт. Март айынын аягына чейин мамлекеттик актылар берилет. Маалыматтарга караганда райондорго бөлүп каралды. Алай районунда 145, Кара Суу районунда 800, Каракулжа районунда 300, Өзгөн районунда 700, Нукат районунда да 700, Чоң Алай районунда 129 мамлекеттик актылар каралууда. Акимдердин айтымында жер мунапысы тууралуу иш пландар өз кезинде жүрүүдө. Буга чейин да биз айтып келбедикпи? Буга чейин баягы археологдордун лицензиясы бүтүп калып, бизде буту колубузду кармаган ошол болду. Муну өкүлчүлүккө да айтканбыз. Анан эми бүгүнкү күндө ушу Данияр Төрөгазиевич өкүлчүлүктүн биринчи орун басары сүйлөшүү жолдору менен чакырып келип, бизге археологдор келди. Азыр эч кандай маселе жок бизде. Иштер толук кандуу жүрүп жатат. Ушул
291 менен киргизбейин дегендер да болот. Баягы пустой жерлерди эле чеккелеп берип алгандар да болот, арызды келип. Эптеп өтүп кетсе экен, мындай болуп кетсе экен дегендер да болот да. Эми анын баарын биз жерине барып аныктап, комиссионно жерине барып аныктап чыгып, ошол пустой жерлердин баарын жокко чыгарып атабыз да. Бул эми кирбейт деп. Бизде только так курулуп кеткен үйлөр жана фундаменттер кирет. 4996 курулуш боюнча жана фундаменттер боюнча аныктаганбыз да. Бирок элдерден 6300гө жакын арыз түшкөн элден. Анан бүгүнкү күнү биз толугу менен бүтүрдүк. Ошо ар бир арызды жерине карап, ар бир арыз жазган адамдардын ошол арызда көргөзүлгөн объекттер боюнча карап чыктык да. Бүгүнкү күнү 3,5 миң тегерегиндеги арызды биз канаагаттандырдык. Башкача айтканда, ошол 3,5 миң арызды деген жерине барып көрүп, мыйзамдаштырганга мүмкүн экен деген биринчи ирет чечимге келдик. Мыйзамсыз курулган үйлөр, курулуштар тууралуу да өзүнчө сөз болду. Анткени акыркы убактарда жер маселеси курч бойдон калууда. Соттошкондор бар, сотто кылмыш иши козголгон иштер бар, же болсо жанагы лептин астында курулуп калган үйлөр, кызыл сызыкка чыгып кеткен үйлөр бар. Ушундай мыйзамсыз курулган үйлөргө бул мыйзамдаштырылбайт экен. Бирок экинчи этапта ошол үйлөргө дагы ошол кантип ошол көйгөйлөрдү чечсе болот. Эгер чечиле турган болсо, демек аларды дагы чечкенге ушундай тапшырма берилип атат. Биротоло бүтүрөбүз деген ушундай тапшырма берип атат. Ошондуктан ал экинчи этапта ошолордон бүтүш керек. Ошондуктан мен жана өзүм тапшырманы бердим. Акемдер айтат, ушул 23-жылдын аягына чейин бүтөбүз да биз деп. Жок, жанагы көйгөйү бар үйлөрдү дагы биз толугу менен бүтүргөнгө, аларга кызыл китеп бергенге биз ошондой жумуштарды алып барабыз. Жер мунапысы тууралуу маселеде археологиялык корутунду, маданий эстеликтер, геологиянын корутундусу негизги көйгөйдү жаратып келген. Акча каражаттарынын төлөмдөрү да маселе жаратып келгендигин ыйгарым укуктуу өкүлдүн орун басары белгилеп өттү. 16199 эме кирген, объект кирген. Жалпы жер аянтында ал жерде баягы шахматный болуп түшкөн жер аянттары, бош аянттар бар да ортосунда. Биз бош аянттарга азырынча тийише элекпиз. Себеби президенттин өзүнүн тапшырмасы болду. Эгерде бир соту жер, фундамент курулбаган, үй курулбаган жер мыйзамдаштырылып кете турган болсо, мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартыласыңар деген. Биз ошондуктан азыр ошол курулуп калган фундаменттер менен үйлөрдүн гана үстүндө иштеп атабыз. 16199 сан бул курулуп калган үйлөр, фундаменттердин гана саны. Учурда республиканын аймактарында жерге мунапыс боюнча мыйзамды аткаруу үчүн комиссиялар иштөөдө. Президенттин өлкө аймактарындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн коллегиялык жыйындардын жүрүшүндө жерге мунапыс берүү маселесинде өзгөчө көңүл бурулууда. Жергиликтүү бийлик органдарына бул багыттагы иштерди сапаттуу жана өз убагында жүргүзүү тапшырмасы берилген. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Келечек үчүн билим берүү долбоору ийгиликтүү ишке ашты. Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосундагы долбоор менен өлкөнүн 1200 мектебине компьютердик жабдыктар алынып берилди. Программанын алкагында Ош облусунун 330 билим берүү мекемеси жаңы технологиялык жабдыктар менен камсыздалып, окуучулар үчүн шарт түзүлдү. Бул каржылык колдоодон алынган технологиялык жабдыктар мектептердеги көп жылдан бери чечилбей келе жаткан көйгөйлөрдүн бирини кутулууга негиз болду дешет мугалимдер. Кара Суу районундагы номер 11 Манас атындагы орто мектепте көп жылдардан бери окуучулар компьютер жетишпей, өспүрүмдөр информатика сабагын практикалык негизсиз өтүп келишкен. Бул мектепке келечек үчүн билим берүү долбоорунан 21 даана компьютер, 2 проектор, тармактык коммуникатор жана башка жаңы технологиядагы жабдыктар алынып берилди. Учурда мектептердин китепканаларында атайын электрондук бөлүмдөр ачылып, жаңы эмеректер менен камсыздалды. Тесттерди биз мурун баракка распечатка кылып, таркатып, ошентип берчүбүз да. Азыр мисалы үчүн можно на электронной доске QR кодун чыгарып коебуз. Бардыгы телефон колдонушат. Ал телефон менен эле QR кодун алышып, тест онлайн иштешип, заодно сразу ответ мугалимге келип калат да. Бул деген жаңылык аябай сонун. Мындай алып караганда азыркы балдарыбыз телефонду мектепке алып келип, башка эле бирдекелер менен алектенбестен сразу ошо тест сабак боюнча алектенсе болот деп айтсам болот да. Азыр булар 5-класс болгон
үчүн бир аз кичинераак телефон колдонушпайт. Ошондуктан буларга азыр электронный доскадан как өзүм сабак күндө сабак кылып келип көрсөтүп турам. А так 10-11 класстарым бар, они всегда работают у меня онлайн. Могу в принципе показать, как они работают. Электрондук китепкана учурда ар кандай электрондук документтердин иреттерин топтому, багыттоо жана издөө каражаттары менен камсыздалат. Бул бара-бара чогултулган ар түрдүү тексттер, көбүнчө адабият, компьютердик программалар, медиа файлдар жайгаштырылган веб-сайт. Эми мектептерде электрондук китепканалар түзүлөт. Себеби көптөгөн окуучулар китептин бетин ачышпайт, сабакты эле карашпайт. Бунун эң жакшы жери балдар мектептен чыгып, сабактан сырткары, мисалы эртең мененки класс саат 1:30 чыгат го, ошол мезгилде келип сабактар аткарып алышат, тапшырма аткарып алышат. Азыр өнүккөн замандын талабына жооп берген китепкана болуп саналат да бизге. Ал эми мугалимдерге дагы биз азыр өзүбүз издеген китептер таба албайбыз чынында. Себеби бизге жетишсиз китептер. Ошону азыр интернеттин жардамы менен биз алып, мугалимдерге өзүбүз даярданып, окуучуларга ошону жеткирип бергенге аракет кылып жатабыз. Бул долбоордун алкагында Ош облусу боюнча 330 мектепке 6972 компьютер, 1982 проектор жана башка заманбап техникалар алынган. Мындан тышкары шаардагы 2 педагогикалык колледжге дагы берилди. Көп жылдан бери келе жаткан көйгөй чечилгенин айткан мугалимдер сабак берүүдөгү түйшүк жеңилдегенин билдиришет. Бул жабдыктардын максаты ушул 1200 мектепте электрондук китепканаларды түзүү жана ошондой эле 5 STEM каналарын мультимедиалык жабдыктар менен жабдуу. Ар бир мектепке 21 компьютер берилди. Алардын 16сы ушул электрондук китепканага жайгаштырылган, 5-өө бул кошумча STEM кабинеттеринде жайгаштырылган проекторлор менен. Бунун максаты биз азыр платформа түзүп жатабыз, санариптик. Ал платформада физика, математика, биология, химия, география сабактары боюнча контенттер болот. Биз дүйнө жүзүндөгү баардык платформаларды карап чыгып, алардын эң жакшыларын биздин окуу стандарттарга туура келген жана окуу программалардагы темаларга туура келген контенттерди кыргыз жана орус тилине которуп атабыз. Алардын баары ушул биздин платформада жайгаштырылат. Дүйнөлүк банктын бул программасы өлкөдөгү 1200дөн ашуун мектепте ишке ашып, 25 миңден ашуун компьютер алыс каймактарга чейин жетти. Билим берүү тармагындагы эң ири эл аралык долбоор 2025 жылга чейин уланат. Учурда 4 багыт боюнча ишмердүүлүгүн жүргүзүп, мугалимдердин билим деңгээлин жогорулатуу үчүн окуулар жүргүзүлүүдө. Жана ошондой эле бул мектептер атайын критерийдин негизинде тандалып алынган. Бул мектептер 2019-2020 жылдары атайын критерий негизинде тандалып алынган. Биринчиден бул ошол мектеп авариялык эмес абалда болуш керек. Мектептердин компьютер менен камсыздоо көрсөткүчү жок же төмөн болуш керек. Ошондой эле тоолуу, анан чек аралуу аймактарга басым жасалган. Ушундай бир нече критерий негизинде тандалып алынып, 2020 жылы бул тизме түзүлгөн. Мына эми тендердик процедуралар бүттү. Биз өткөн жылдын аягында ушул жеткирүү берүү жумуштарын баштадык. Азыр толук баардыгы ошол биздин объектилерге жеткирип, установка жумуштары бүттү. Азыр биздин студенттерибиз, окуучуларыбыз пайдаланып жатышат. Билим берүү министрлигинин бюджети 29 миллиард сомдон өткөн жылы 49 миллиард сомго чейин өскөн. Анда мугалимдердин айлыгы көтөрүлүп, социалдык мекемелердин курулушу да жанданган. Айтсак, өлкөдө 2 жыл ичинде 191 социалдык объект курулса, анын 90 мектеп, 25 балдар бакчасы пайдаланууга берилген. Учурда билим берүү тармагын толук реформалоо үчүн концепция даярдалып жатканын жаңы илим жана билим министри билдирген. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу. Бизнес долбоорлорду мындан ары ислам принциптерине ылайык инвестициялоону ишке киргизүүнү көздөгөн Ислам инвестициялык форуму болуп өттү. Форумдун алкагында Кыргыз Республикасынын Эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлиги менен Сауд Аравиялык Иман кайрымдуулук ислам форуму менен өз ара кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлду. Кененирээк кийинки материалда. Советник по стратегическому развитию. Ислам инвестициялык форумунун алкагында Кыргыз Республикасынын социалдык коргоо жана миграция министрлиги менен Сауд Аравиялык Иман кайрымдуулук ислам фонду менен өз ара кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлду. Бул иш-чарага биз 10дон ашык өлкөлөрдөн өкүлдөрдү чакырып, ошол 2 күндөн бери бир топ долбоорлор менен таанышууларды, андан тышкары ошол ислам принциптери менен каржылоону кантип киргизсек болот, биздин ошол Орто Азия өлкөлөрүнө ошол принциптердин туура
киргизүү жөнүндө маалымат алмашып, пикир алмашып. Уюштуруучулардын айтымында бул меморандум тараптардын ортосундагы узак мөөнөттүү натыйжалуу жана өз ара кызматташтыкты өнүктүрүү, жардамга муктаж социалдык жактан аз камсыз жарандарга багытталган кайрымдуулук ишин жүзөгө ашырууну көздөйт. Эки күн бою форумда Кыргызстандын ар тараптуу өнүгүүгө болгон потенциалын байкадым. Ушул форумга катышкан инсандар сиздер дагы салымыңыздарды кошосуңар деп ишенем. Кыргызстан менен Сауд падышачылыгынын тыгыз кызматташуусу бекемделип жатканына күбө болуудабыз. Баарыбыз билгендей, кайрымдуулук бул социалдык тармакта маанилүү аспект. Андыктан социалдык өнүктүрүү министрлиги менен белгилүү бир келишимдер түзүлдү. Тыгыз кызматташуу алдында турабыз. Бүгүн бизде социалдык министрлик менен меморандумга кол коюлуп, ал ошол 2 борбор курулат деп ал жөнүндө дагы сөз болду. 2 борбор деген бул бирөөсү Бишкек шаарында, экинчиси болсо Ош шаарында куруу пландаштырылып жатат. Анан бийлик өкүлдөрү менен бир топ жолугушуулар болуп, пикир алмашуу болуп, ошол келечектеги кызматташуу боюнча бир топ пландарды түзүштү. Жалпысы ошол 7 областта тең 30 райондо пландаштырып атат куруу ошол үйлөрдү, социалдык үйлөр деп атабыз. Бул ислам принциптери менен курулуп бүтүп, ошо пайдаланууга бериле турган үйлөр болуп эсептелинет. Долбоорлорду мындан ары инвестициялоо үчүн мыйзамдык платформа керек. Аны иштеп чыгууда биз жардам берүүгө даярбыз. Анткени Кыргызстан биздин өнөктөшүбүз деп кошумчалады Ислам өнүктүрүү банкынын өкүлү. I feel very impressed. Мен Кыргызстанга биринчи жолу келишим. Форумдун алкагындагы жергиликтүү бизнес чөйрөсү менен баарлашууда өлкөнүн бизнес потенциалы жогору, мүмкүнчүлүктөрү кенен экенин байкадым. The hope to develop and enhance. Кыргызстан как раз в-первых большинство Перс булундагы өлкөлөрдүн инвесторлору үчүн Кыргызстан белгилүү бир финансылык борбор боло алат. Анткени анда инвестициялоо үчүн энергетика, өнөр жай, айыл чарба, туризм тармактары бар. Демек, бул форум кыргыз ишкерлери менен чет элдик инвесторлордун ортосундагы байланыштарды түзүү үчүн аянтча болмокчу. Келечектеги чебер дизайнерлерден алган билимдери практикалык жактан жүзөгө ашууда. Кыргыз текстиль фабрикасынын имаратында студенттерден алган билимдеринин практикалык жактан ишке ашыруу максатында өткөрүлгөн "Менин биринчи тиккен кийимим" аталышындагы көргөзмө уюштурулду. Анда студенттердин эмгектери көрсөтүлдү. Көргөзмөдө кесиптик колледждин 2-курстары тарабынан тигилген сырт кийим, пальтолор, 1-курстун студенттери тарабынан тигилген биринчи тиккен кийимдери, 3-курстун студенттери жана фабриканын тигүүчүлөрү тарабынан тигилген кыздардын саркеч көйнөктөрү көрсөтүлгөн. Теориялык билимден практикага өтүп, Кыргыз текстиль фабрикасында студенттери иштеп башташты. Окуубуз онлайн түрүндө, бул жактан иштейбиз. Иштегенибизге жараша айлык берет бизге. Мисалы, айлыкка чыкканыбызга бизге уже бул жума 4-чү жума. Бир жумада 4000-5000 ошондой алабыз. Бир күндө 4 операция берилет мага. 4 операцияны мен 2 размерди бүтүрүп берем бир күндө эле. Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университети менен Кыргыз текстиль фабрикасы 2022 жылдын октябрь айында иш орунда окуу технологиясын ишке ашыруу максатында келишим түзгөн. Бүгүнкү күндө университеттин алдындагы кесиптик колледждин студенттери өндүрүштө окууну айкалыштыруу менен билим алышууда. Көргөзмөгө Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы карым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов, Ош шаарынын вице-мэри Нурбек Кадыров, Ош шаардык кеңешинин турагасы Салман Назылбеков, университеттин профессордук окутуучулук жамааты жана студенттери катышты. Мындан 4 жыл мурун биз ушул жерге келгенибизде бул жер жөн эле боз чаңып жаткан адыр болчу жөн элечи. Азыр ушундай шаар, ушундай өзүнчө бир зона, промзона болуп айландырып коюп турду ушул нерсегечи. Булардын дагы алдыда келечекте булардын кылган пландары, булардын кылган долбоорлору боюнча угуп билдим. Абдан жакшы экен келечегичи. Себеби бул жерде 1000 адам, 100 адам эмес, бу жерде 1000 деген адамдар иштей турган иш орун түзүлөт экен. 1000 деген адам иштегенден кийин ошолордон түшкөн салыктын өзү эле биздин шаарыбызга канча пайда келтирет, туурабы? Канча адам өзүнүн бала чакасын ушул жерден багат, иш орду менен камсыз болуп атат. Өзүнүн үй бүлөсүн багып атат. Талаага кетпей, жумуш издеп кетпей, Россияга, Казакстанга, тияк бияктарга жумуш издеп кетпей, ушул жерден эле калып атпайбы?
Бүгүнкү күндө университеттин алдындагы кесиптик колледждин студенттери өндүрүштү окутууну айкалыштыруу менен билим алышууда. Теориялык билим берүүгө керектүү инновациялык жабдыктар фабрика тарабынан камсыздалып, заманбап аудиториялар бөлүнгөн. Фабрикада билим алып жаткан студенттер ал жерде акысыз тамак аш менен камсыз болуп турушат. Ишкананын кызуу иштеп жатканы жумушчуларды да кубантат. Өзүбүздүн Кыргызстаныбызда ушинтип ачылса кубанат экенсиң. 15 жылда иштеп жүрдүм Россияда. Эми бул жерде ушундай сектор, фабрика, заводдор көбөйө берсин. Биз сүйүнүп атабыз. Ушинтип иштеп, дагы жумушу жок отургандар көп да. Ушундайлар ачылып иштеп турсак жакшы болот дейм. Оштогу Кыргыз текстиль фабрикасында өткөн Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин кесиптик колледжинин тигүү кийимдерин конструкциялоо, модельдештирүү жана технологиясы адистигинде окуган студенттердин алган билимдерин практикалык жактан жүзөгө ашыруу максатында өткөрүлгөн «Менин биринчи тиккен кийимим» аталышындагы көргөзмөнүн мааниси да чоң. Эң негизги максатыбыз студент ушул студенческий партадан кантип ушул жумуш орунга кирип кеткенин байкабай калыш керек да. Негизги максат ошондой. Себеби дегенде жумушту бүтүп алып туруп, булар эмне кылышат? Барып туруп бир жерге барып туруп, же Бишкекке кетет, Оштон мисалы. Көбүнчө бул кыз балдар. Же андан дагы жаман Россияга мигрант болуп кетип, ал жактан иштеп жүрүшөт да. Биз ушул жерден эле кылып, ушул жерге көндүрүп, ушул жерден тамак аш таба турган кылыш керек. Мына өтө жакшы проект болду. Мына мисалы кездемелерди көрүп атасыздар да. Ушул мисалы 113-лицейдин уже кыздары 1,5 ай бизде футболкада, майкада, жанагындай базовый трусаларды тигип, алардын колу биздин оборудование көнгөндөн кийин биз уже мына Wildberries'ке уже дорогой блузкаларды тиге баштадык да. Уже айлыгын жума сайын алышат. Канча чыгарса буларга план коюлбайт. Кыргыз текстиль фабрикасынын иштегенине 1 жыл болду. 700 тигүүчү машина коюлган ишканага тигүүчүлөр дайым керек болот. Андыктан жумушчу күчү керектелүүдө. Жогорудагы долбоор пилоттук негиздеги алгачкы өзүнүн жемишин бере турган ири иш-чаралардын бири болду. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Дзюдо жаатында машыктыруучулар IGF Академиясынын адистери тарабынан өз кесиби боюнча жогорку спорттук билим алууга мүмкүнчүлүк алышып, квалификациясын жогорулатышууда. Окутуу 3 этаптан өтүп, 3-даражадагы дипломдун ээси бүткүл дүйнө боюнча окуу иш-чараларын жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк ала алат. Борбор калаада эл аралык дзюдо федерациясынын академиясы тарабынан машыктыруучулардын квалификациясын жогорулатуу максатында окуу машыгуу иш-чарасы өткөрүлүүдө. Долбоор эл аралык дзюдо федерациясынын, Кыргыз Республикасынын Улуттук Олимпиада комитетинин жана эл аралык Олимпиада комитетинин колдоосу менен уюштурулууда. Окутуу 3 этаптан өтүп, 3-даражадагы дипломдун ээси бүткүл дүйнө боюнча окуу иш-чараларын жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк ала алат. 5 жылдан бери даярданып келатабыз бул иш-чарага. Өзүңүздөр көрүп жаткандай, бизде аркабызда мына IGF эксперттер да коебуз. Булар деген дүйнө жүзү боюнча ушундай академияларга келип, сабак өтүп, по образованию болуп атат азыр. Ушу биздин тренерлердин мындай айтканда машыгуу системасын, негизи тренировочный системаны жаңы деңгээлге көтөрүп берип, булар келип атайын окутуп атышат. Ушу биздин тренерлер кичинекей балдар болобу, улуу биздин чоң сборниктер болобу, ушундай жакшы туура азыркы заманбап техникалар менен үйрөткөнү ушу атайын келди. 8 эксперт келди бизде. Анан бизде судейский директор деп коет, дүйнө жүзү боюнча ошо эң негизги, эң чоң башчысы, директору азыр мына биякта өзү келип, өзү үйрөтүп атат ошо. IGF Академиясы 2013 жылы негизделген. Бүгүнкү күндө бул бирдиктүү стандарттарга ылайык дүйнө жүзү боюнча дзюдо жаатында машыктыруучуларды даярдоого багытталган жогорку адистештирилген окуу жайы болуп саналат. Окутуунун инспектор, тренер жана менеджер деген деңгээли бар. Азыркы тапта окуп жаткан машыктыруучулардын практикалык бөлүгү 11 марттан 16 мартка чейин уланат. Yes, in fact, 4 years ago, Дзюдо жаатында машыктыруучулар өз кесиби боюнча жогорку спорттук билим алууга мүмкүнчүлүк алышууда. Машыктыруучулар IGF Академиянын 8 экспертинен практикалык сынактан өтүшөт. Тренерлердин артында теориялык программаны өтүү болду. Эми олуттуу практикалык сыноолор, экзамендерди тапшыруу жана диплом алуу милдети турат.
2018 жылдан тарта эл аралык мелдештерге катыша турган бардык машыктыруучулар IGF академиясын расмий түрдө окуу милдеттүү болуп калган. Теорияны дистанттык окутуу 18 жумага созулат. Экзаменден өткөндөн кийин практикалык бөлүгүнө кирише алышат. Бул жаатта машыктыруучулар дзюдо жаатында жогорку спорттук атайын билим алууга мүмкүнчүлүк алышат. Очень хороший курс, потому что во главе как раз таки все действующие. Учурда биз мыкты машыктыруучуларды өткөрүп жатабыз. Бизге эл аралык дзюдо академиясынын эксперттери өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүүдө. Бул окутуу өзгөчө жай машыктыруучулар үчүн өтө зарыл. Бул жактан түрдүү ыкмаларды өздөштүрүүдөбүз. Эми жаңы эреже боюнча ар бир машыктыруучу сөзсүз IGF академиясынын сертификатын алышы керек. Биз жарым жыл бою сабак алдык, ийгиликтүү аяктасак, квалификациябыз дагы жогорулайт. 2022 жылы Кыргыз Республикасынын 11 тренери теориялык бөлүгүн ийгиликтүү аяктап, Өзбекстан Республикасынан 7 тренер катышууга арыз берген. Машыктыруучулар IGF академиясынын 8 экспертине практикалык экзамен тапшырышат. Машыктыруучулардын артында теориялык программадан өтүү болду. Алдыда олуттуу практикалык сыноолор, экзамендерди тапшыруу жана диплом алуу турат. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен Азия ТВ Чекит KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбызда аркылуу дагы таанышып турсаңыздар болот. Эмки аптанын жагымдуу жаңылыктарынан көрүшкөнчө аман болуңуздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын.